Салам достор. Супер проект жөнүндө мен сиздерге көрсөтүп айтып берейин. Ссылка аркылуу киргенден кийин регистрация деген басасыңар. Ана кайра войти кылып өзүңөрдүн личный кабинетиңерге киресиңер. Личный кабинетке киргенде мындай ежедневный бонус деген бар. Шуну бассаңар, мындай ежедневный бонус мен уже басып койдум, ошондуктан убакыт саат өтүп жатат. Ушул жерден бонус аласыңар. Ал жерден бонус алып туруп, кайра менюга кирип туруп, мына заработок деген жерде лотереяга катышсаңар болот. Лотерея, участвовать в лотерея деген басасыңар. Мына поучаствовали 95-нчи мынакей. Ал жерге чыгып атат меники. Мындай болуп ошо лотерея ойнотулат. Андан сырткары бул проектиде сейвинг көрсөңөр болот. Сейвинг деп туруп, мисалы мына заработок на точках деген басабыз да. Бул жак сейвинг минутасы кетет. Мынакей. Убакыт бүткөндөн кийин 94 деп чыгып атпайбы? Демек биз мына 94-тү бассак, мына сайт бизге төлөп берди. Кайра назад чыгабыз. Назад чыгып, мындай сервингтерди көрсөк болот. Ошондой эле задание аткарсак болот. Задание дегенде, например, мына публикация выплат боюнча задание аткарып туруп, скриншот биз бир формга неме кылат экенбиз, жүктөйт экенбиз да. Жана ошондой эле видео тартып, YouTubeга жайгаштырып 300 рубль алсак болот экен. Сервингтерди көргөндө мындай 1000 сервинг көрсөңөр 3 рубль, 10 000 сервинг 30 рубль берет экен. 10 реферал каттасаңар 5 рубль берет. Пополнение, подписаться болсоңор болот, ВКонтактеге 1 рубль берет. Ошондой эле первый выплатаны заказать кылганда 1 рубль берет экен. Анда мен выплатаны заказ кылып көрөйүн. Для выплат деген жерде акчаны выплата заработка деген басайын. Payer, Мегафон, Билайн. Демек мен Payer'ди тандап көрөйүн. 1 рубльдан башталат экен минималь. Комиссия 95%. Бул жерде Payer'ибиздин номерин жазышыбыз керек экен. Payer'дин номерин мен мынакей достор, Payer'дин номерин жаздым, сумма выплатаны жаздым. Эми буну басам. Видите, пароль дейт. Мен пароль орнотуп койгондуктан сурады. Автоматическом режиме дейт. Демек, мынакей 0 болуп калды. Мынакей достор, акчасы сразу эле түштү. Проекты drift.biz деп турат. Эми биз бир задание аткарып көрөлү. Первый выплата боюнча начать выполнение. Задание выполнено. Көрдүңөрбү? Мына. Одобрено деп турат. Мынакей заданиянын акчасы да бул жерге түштү.